Biz akırkı 3-4 yıl tutasiz, büdjet 2 есе көйдü, ekonomika ösüp atat деп. Siz bolsa быйылкы жылы жаңы оңуштардын каржылоосун 2 есе азайтып койдуңуз да. Президенттин тапшырмасы бар. Ошол курултайда жолугуп уруштар менен айткан 2 есе көбөйтүп берем. Мындан ары 330 миллиондон бөлүнөт деп. Siz болсо быйыл болгон 160 миллион берип койдуңуз. Ошону жылдын аягына чейин 330га жеткирип президенттин айтканын аткарып, анан эмдиги жылдагы 330га жеткирип бере аласызбы, ошону айтып койсоңуз, бюджетти карап атканда. Аны туура эмес деп айткан, өзү туура эмес. Президент 330 миллиондон бөлүп бергиле деп өзү кол коюп печат басып атса, сиз аны президентти критиковать этип атасыз да, ал туура эмес деп. Президенттин айтканын аткарышыбыз керек да баарыбыз, туурабы? Аткаруу органдары аткарыш керек, президент кол коюп печат баскандан кийин. Эми президентке кайрылган мезгилде ошол объектилерге 330 миллион акча каражаты керек деп кайрылганда, ошон үчүн ошол киши 330 миллионду бөлүп бергиле деген. Былтыр 400 миллиондон ашык кеткен, Огустун расходуна 330дан көбүрөөк кеткен. Анан мы сегодня должны уточнить, сколько остаток остался. Остатыгына карап берели. Как только представят, мы с вами этот вопрос еще дополнительно обсудим. Жардам берип койсоңуз көзөмөлгө.